Кутман күнүңүздөр менен ардактуу радио армандар, мына ошентип ачык микрофон уктуруусунда кайрадан эле сиздер менен амандашып, микрофондо мен Улкан Дүйшөева. Баарыңыздарды бир болууга чакырабыз. Салам медиасы 106.4 жыштыгы менен бирге болуңуз. Жана ошондой эле биздин YouTube каналыбызда Салам медиасы деп каттала турган болсоңуз, дал ушул программаны түз эфирден көрө аласыз. Жана албетте биз менен түздөн түз байланышканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Болгону 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылыңыз. Же болбосо өзүңүз кызыккан суроолорду биздин конокторубузга албетте узатсаңыздар болот. Ал эми бүгүн сиздер менен чогуу биргеликте сөз кыла турган темабыз балдардын чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүү укуктарын бүгүнкү күндө коом билеби деген теманын алкагында сөз кылабыз. Ал эми бул тууралуу биз болсо атайын конокторубузду, адистерибизди чакырып отурабыз. Анда тааныштыра кетейин. Балдар Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн директору Токсейит Дыйканов агайыбыз, кош келипсиз. Жана ошондой эле Өрүксар балдар бакчасынын музыка мугалими Гүлмира Султанова эжеке, саламатсызбы? Жана Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин социалдык педагогу Жумагүл Ысманова эжекебиз. Баарыңыздар кош келипсиздер. Алгач ушул бүгүнкү күнүңүздөр кандай маанада уланды, анын арты менен ушул өтө тез убакыттын ичинде топтолуп биздин ушул бүгүнкү программабызды өзүнүн максатына жеткирип пикирлериңиздерди бөлүшүп келели деген бир жакшы ниет менен келип отурасыздар. Абдан ыраазыбыз, кубанычтабыз. Айта кетели, бул программа Союз Кыргызстан фондусунун демилгеси менен уюштурулду. Жана албетте эфирде айтылган ой пикир бул фонддун көз карашын чагылдырбайт экенин дагы эсиңиздерге сала кетейин. Анда эмесе алгач эле ушул Токсейит ага мен сизден сөздү баштагым келип турат. Ушул балдардын чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө бүгүнкү күндө ата энелери канчалык деңгээлде көңүл буруп жатат? Анан өзгөчө биздин ушул басым жасаганыбыз айрыкча баягы ата энеси миграцияда жүргөндөрдүн балдары. Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз, сиздердин үйдө, сиздердин чыгармачылык үйдө бүгүнкү күндө ошондой балдар дагы катталганбы деген суроону бергим келип турат. Рахмат. Балдар чыгармачылык үйүндө бардык балдар катышууга укуктуу. Мигранттар эле эмес, жалпы элдин балдары катышканга укуктуу. Азыркы күндө шартка байланыштуу биз онлайн сабактар менен иш алып барып атабыз. Ийримдердин жетекчилери өздөрү үйлөрүндө олтуруп туруп, телефон аркылуу, WhatsApp, Zoom аркылуу булар окуучулар менен иштешип атат. Ал эми ошол кружокторго катышууда биз баланын кызыккан тармагы, анан кийин баланын жөндөмдүүлүгү, ошол жактарын эске алып туруп кабыл алабыз. Азыр биз август айында жарыя бергенбиз. Салам радиодон да кеткен. Өзүбүз дагы жерлерде үгүт иштерин жүргүзүп туруп, катталган окуучулардын азыр 305 окуучу катышты. Ошолор өздөрүнүн 15 ийримибиз бар. 15 ийримге өздөрүнүн кызыккан тармагы боюнча кирип, мугалимдер тарабынан онлайн сабактарды алып ататтар. Бүгүнкү күндө сиздерде канча балдар кайсыл ийримдерге катышып атат? Өзүңүздөрдүн борбор үй жөнүндө. Негизинен 15 ийримдин бардыгы иштеп атат. Бизде 15 ийрим бар. Эгерде кээ бир ата энелер балдардын жөндөмүн билип туруп, эгерде биздин окуу борборубузду уга элек болсолор, дагы бир айтып коеюн, бизде 15 ийримде, мисалы үчүн фольклор ийрими бар, комуз ийрими бар, бий ийрими бар, вокал ийрими бар, кол өнөрчүлүк, тигүүчүлүк, андан кийин ошол эле мезгилде компьютердик сабаттуулукка үйрөтүү деген немелер бар. Адабият бар, чет тилдери бар, экология ийримдери бар, анан кулинария ийрими бар. 15 ийримдин азыр учурда бардыгы иштеп атат. Анда ар бириге бизде ар бир ийримде 30дан кем эмес бала окуп атат. Абдан жакшы. Жумагүл эже, айтсаңыз, мектепте ушул дагы деле ушул айтканыбыз, ушул балдардын мектептин сабактан тышкаркы учурда ушул чыгармачылык жөндөмүнө кызыгып ата энелери берген учурлар болобу? Көпчүлүк баягы балдар өздөрүнүн кызыккан тармагын айта албай деле үй иштеринен бошобой, ошо катышпагандар дагы жок эмес да. Бүгүнкү күндө сиздерде канчалык деңгээлде болуп атат бул тармакта? Саламатсыздарбы? Ушул мен айтарым негизи эле мен ушу миграцияда жүргөн ата энелерге, эгерде ушул Салам радиосун угуп аткан болсо, ушу балдары азыркы мезгилде финансылык жактан өтө жакшы камсыздалган болгону менен эне ата мээримине толук кандуу баягындай мукуму камбаганы
балдарынын көздөрүнөн байкалып турат да. Ошондуктан мен айтарым ушул балдарыңарды таштап кетээрде эң оболу эне ата мээримиге мен келгичем тоёбу деген сурооду көз алдына койсун дегим келет. Ал эми миграциядагы бизден азыркы быйылкы 2020-21 окуу жылында 156 окуучунун ата энеси тышкы миграцияга кеткен. Бул такталган, биз азыр тактап ошол такталганыбыздын негизинен бул 156 окуучунун ата энеси кетти болуп эсептелип атат да. Мында ошол 156 окуучу эне ата мээримине азырнан ажырады болуп эсептелет да, менин оюмча. Ал эми миграцияда жүргөн ата эне ушу баламды багам, балдарымды өз ордун тапканга аракет жасайм деп эмгектенип жүрүшөт, аларды дагы туура түшүнөм. Ошол мигранттардын балдары биздин азыркы мезгилде биз рейд жүргүзөбүз, балдардын үйгөнө барып кабар алабыз. Ошондо учурда азыркы мезгилде баягы жогоруда агай айтып кеткендей, мигранттын ар бир ата эне ушул балам бош калбасын, кандайдыр бир ийримди өзү кызыккан ийрим болобу же болбосо өзүнүн өнөрүгө ылайыктуу ийрим болобу катыштырууга аракет жасайт. Себеби азыркы заманга жараша ар бир ата энелер баласыны бир кандайдыр бир кесиптин ээси болсун, кандайдыр бир өнөрдүн ээси болсун деп аракет жасайт. Буга мен толук эле кандуу мындай айта алам да, кошумчалай алам. Абдан жакшы. Бизде дал ушул учурда бир угарманыбыз өзүнүн үнүн жөнөткөн экен. Кайрылуусун, аны угуп көрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Бул жашоодо ар бир инсан. Кайрадан коеюн. Саламатсыздарбы, Салам медианын жамааты. Бул жашоодо ар бир инсандын максаты, жөндөмү кайсы бир нерсеге кызыгуусу болот эмеспи? Атамдын Кореяга кеткенине 5 жыл болду. Ал эми апам да 4 жыл дегенде атамдын артынан чогуу иштеп келебиз деп кеткен. Мен окуудан сырткары комуз, гитара ийримдерине катышып, комуз черткенге кызыгам. Бирок аны үйдөгү чоң энем кызыкпайт жана колдобойт. Анткени мен кошумча ийримдерибизге катыша турган болсом, үйдөгү үй жумуштарын калып кетет эмеспи? Ошол себептен макул болушпайт деп ойлойм. Анан оюмду ачык айтуудан коркуп, айта албай сиздерге кайрылдым. Демек, бүгүнкү күндө ушундай дагы биздин мектеп окуучуларынан каттар келүүдө. Бул нерсени жөнгө салуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Гүлмира эже, сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз. Микрофон жакындатпаңыз. Бул азыркы ситуацияга мен мындай жооп берет элем. Эгерде бала өзүнүн ички дүйнөдөгү сырыны ата энеге айта албаган, бул жаман көрүнүш да. Себеби значит үй бүлөдө байланыш бала менен ата энеде жок. Бул кызга мен айтарым, бул жерде мектептер бар, мектептеги эжекейине же чоң эжеси бар, сырдашкан достору бар, айтып туруп ошо энесине, атасына жеткириш керек да. Себеби ар бир инсан бул төрөлгөндө бир жөндөм менен төрөлөт. Мисалы үчүн өзүмдүн практикамды айтып кетсем, бала бакчада иштеймин. Бизде деле миграция бар. Бизде деле ар бир группада 4-5 ата энеси таштап кетип, балдарын ошо кичинекей балдарын таштап, тайнесинин, чоң энесинин колуна таштап, эжелеринин колуна таштап кете атышат. Бирок эгерде мен көрсөм, балада талант болсо, мен ошо ата энени чакырып, биз ушундай бий даярдап атабыз же биз ушундай ырдап атабыз. Биз ушуну катышсын. Себеби бала бизде эми бий болсо, сөзсүз костюм тигилет. Анан кийин вопрос костюм тигилген келгенде, аны каржылаш керек, чоң энеси жок деп коет. А мен чоң энени чакырып, түшүндүрүп, көрсөтүп, ошо баланын таланттуу, ошо баланын шагын сындырбаңыз деп, биз деле мындай коомдогу адамдар жардам беришибиз керек да. Анан түшүнүп туруп, көбү макул болушуп, биз менен эмгектенишеттир да. Демек, бул жерде ата энеси алыста болсо дагы, ошол анын жөндөмүн байкаган мугалим же болбосо ошол эле тарбиячы сөзсүз түрдө анын жакындарына кабарлап болсо дагы ал баланын алып чыгыш керек, сууруп, ошол нерседен анын баягы булактын көзүн ачкандай эле таланттын көзүн ачыш керек деп калышат го. Демек, ошондой ойдосуз. Мен да кошумча Сөзсүз түрдө микрофон жакындатыңыз.
жогорудагы Гүлмира айтып кеткенге мен аябай толук кандуу кошулам. Ошол менен бирге кошумча айтып кеткеним, биз дайыма баягы ар бир окуучуга жеке мындай өз ара жеке пикир алышуу, ар бир окуучу менен бизде мисалы үчүн биздин мектепте азыр мен бул угушума караганда, кыздын угушуга караганда булар зордук зомбулук көрүп аткандай эмес. Анткени кыздын үнүдө үнүн толкундоонусу, баягы эмеси, баягындай титирөөчүлүк, кандайдыр бир баягы зордук зомбулуктун белгилери байкалбай атат да, ал жөн эле үйдүн жумушу калып кетет деп атат. Себеби бул кыз эгерде үйдүн жумушу калып кетсе, үйдүн жумушу ошол кыздарга ылайыктуу жумуштары өтө аз эле. Бат-баттан жасап, өзү мисалы үчүн ыкчам кыймылдап, бүтүрүп коюп ишини ошол үйдөгү ата энелери менен сүйлөшүп эле, ушу эне атасы менен сүйлөшүп эле ушу барса болот. Бирок ошол менен бирге эле эгерде үйдөн тайыне таталары, мисалы үчүн чоң эне чоң аталары ынабай аткан болсо, баягы Гүлмира аябай туура айтты, баягы пикирлеш адамдары болот да. Биз мисалы үчүн биз менен дагы, мисалы үчүн бизди как соцпедагог катары бизге дагы кайрылган окуучулар болот. Булар ошол түшүндүрүштөрүнү энелери менен, тайнелери менен биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келебиз. Ата эне, чоң эне чоң аталар эми түшүнөт. Азыр ушул заманда түшүнбөйт дегендер бар, эми чекесинен чыгат. Бирок ошондой болсо дагы баягы мүмкүн болушунча баягы балдардын келечегин ойлогон ата эне андай жолго барбайт деп ойлойм. Биздин мисалы үчүн мындай неме фактылар катталган эмес. Бирок катталбаса дагы биз алдын алуу чараларын көрүп турабыз. Анткени азыр бизде 156 окуучу отурган болсо, мигранттын балдары, биз буларга атайын уже рейдке чыгып атабыз. Ар бирини барып жекеме-жеке иш алып барганга, үй шарттарын көргөнгө, кандай жумуш аткарып аткандарыны үйдө ата энелери менен пикир алышып келген барабыз деп даярдап атабыз. Мен да бир кошумчалап коеюн. Бул кызды кайсы жактан чыкканын мен азыр билбей турам. Ошо Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүндө комуз ийримин мен жетектейм. Эгер ошо кыз угуп турган болсо, аты жөнүн билбейт экенмин, барып ошол Салихов көчөсү 29да жайгашканбыз. Мага жолукса, мен аны өзү менен сүйлөшүп, ата энеси менен сүйлөшүп, андан мен эчтеке талап кылбаймын. Биз ошо балдар чыгармачылык үйүндөгү бардык ийримдер бекер окутулат. Комуз жагынан жардам берейин. Гитарада мен өзүм кесип мага неме коет, бирок комуз жагынан жардам беришке аракет кылайын. Мага бир жолугуп көрсүн. Мен да толуктап кетейин. Сөздөрдө айткандай, ошол ага эгерде комузун үйрөтсө, эгерде гитарага аябай кызыкса, мага кайрылсын Өргүзар балдар бакчасына. Мен да эле өзүм ушул гитара инструментине бир аз сабатым бар, ошондуктан сага бергенге даярмын. Абдан жакшы, чоң рахмат. Сөз түрдө абдан сонун мүмкүнчүлүк болду. Эгерде биздин угарманыбыз угуп жаткан болсо, кайрадан байланышка чыгат, же болбосо кийин болсо да байланышат деген үмүт этебиз. Негизи эле агай ушул мисалы азыр Жумагүл эже айтып өттү да, мисалы 156 же 152 же 100дөн ашык балдар болсо, миграцияда жүргөндөрдүн балдары, алардын ар биринин өзүнчө ар кандай жөндөмү болот, шыгы болот. Ошолордун ичинен алардын искусствого кызыкканын кантип байкасак болот? Бизге жаштарга караганда ошол мигранттын чоң ата чоң энелери балдарына, кыздарына, неберелерине да жетелеп келип биздин ийримдерге берип аткан көрүнүштөр көп, жаштарга караганда. Алар ошо балдарыны үйдө бекер эле жүргөндөн көрө кандайдыр бир пайдалуу өнөр билим алып калсын деген максаттары жакшы. Мени бул жагы кубандырат. Ошон үчүн балдарды мындай ойлонбой эле алып келе беришсин алар. Биз дайым даярбыз кабыл алышка. Бизде толуп калды же ашып кетти деген сөздөр жок. Биз ошон үчүн балдардын жөндөмүнү байкаш үчүн биз аларды бардык ийрим жетекчи, мисалы комузга алып келген болсо, мен аракет кылып анын жөндөмүнү текшерип көрөм. Анан таптакыр эле жөндөмү жок болсо, биз сен эчтекеге жарабайсың деп көчөгө чыгарбайбыз. Биз башка ийримдерди сунуш кылабыз. Мүмкүн анын таланты башка ийримден ачылганы турат. Бизде ошондой тепкичтер менен барып туруп, бала өзү кызыгып турган тармакка же болбосо өзүнүн жөндөмүгө карап туруп ийримдерге кирип кетсе болот. Эми балдарыны деле циркте ойнотуп атпайбы? Адам баласы үйрөнбөй калбайт.
Şonuň üçin egerde maňa kelgen, komuzga kelgen balдар dagın közün kayсы dese kulağın körsetken balдар dele bizde 1 yıl 2 yıl daýardanyp turup komuzga kızıgıp ketip otatlar. Anan keyin jönдөmü açılıp ketip otat. Bunu Jumali Jeket aýtdy go baýagynday bala törölgönde 75 önörümdün elementleri miyede koşa törölöt dep. Oşol jikçilerden turat da oşol kayсы bir tarmaktın jigi kızıgıp ertelep açılıp ketken bolsa oşo tarmak südürüp ketedi. Biz dele күндө oşolarga koldan kelgen usulduk jardamdarыбызды berip, жакшы сөздөрүбүздү айтып, балдары борубузга тартсак, башка таланттардын жиги дагы ачылып кетти. Бул жагыны бул илимде далилденген нерсе. Абдан жакшы. Ал эми бизге дагы бир суроо келген экен. Адистер кээ бир балдар музыка, живопись, балет бийге барганда башка кызыгууларына да көмөк болот. Баланын аң сезимине да оң таасир берет деп айтышат. Сиздер кандай ойлойсуздар бул боюнча дейт? Эми бул суроого ага жооп берип койду го. Эми баягындай кошумча айтайын дегеним, бул баланы баягы бир укмуштуулук алып барыптыр да, ушу төрөлгөндөн кийин 7 күндөн кийин алып барса, тарбиялоого жардам бериңиз, көмөк көрсөтүңүз, кантип тарбиялайм мен десе 7 күн кеч калыпсың дегендей сөз да. Эми мындайча айтканда ушу баланын баягы акыл эси калыптанып калган мезгилден баштап эле баягы ошондой мезгилде эле уже баланын кайсыга өнөрү бар экенини бир аз байкала баштайт. Аны мисалы үчүн педагогдор, психологдор, ошондой эле баягы ата эне дагы өзү бирден бир багып чоңойтуп аткан ата эне дагы байкайт. Анан ошого тармакка жараша берсе, анан баягы ага айткандай экинчи бир өнөрү ачылып кетиши ыктымал да. Абдан жакшы. Негизи баягы колунда ар кандай аспаптар менен кол ойноткон адамдар жөнүндө айта турган болсок, ошол эле аккордеон деп коебузбу, комуз, гитара деп калдык. Ушул нерсени сөзсүз түрдө музыкалык кесиби же болбосо музыкант болбосо дагы ошондой бир кошумча комуздагы кол ойноткон ошол музыкалык аспаптардын баланын ден соолугуна да кандайдыр бир тийгизген таасирлери айтып берсеңиз ошол жөнүндө кандай өзгөчөлүктөр болот ошол адамдарда? Сөзсүз баланын психика жагынан аябай көп таасир эткизет. Мелкая моторика деп коет, майда моторика бул аябай өнүгөт. Сүйлөө речи өнүгөт, мышлениясы өнүгөт. Бүт тармак жактан өнүгөт. Ошондуктан мен айтып кетер элем, ар бир ата эне ушу баланы дүйнөгө жаратканда ойлонуп калыш керек да, менин балам кийин келечекте кандай инсан болоруначы. Аты бизде кыргыздан сөз бар го, өзүнүн насиби менен дегендей, насип кошула берет, бирок биз да аракет кылышыбыз керек да, байкап, колдоп, силкебестен апербей эмес комуз же болбосо аккордеондун кереги жок, же болбосо бизде бийчилер болгон эмес, же болбосо ал токуну эмне кармап турасың, жыйыштырып үйүмдү жыйна деген нерселер болбош керек да, бул терс көрүнүштөр да. Ошондуктан азыркы жаш ата энелерге айтып кетер элем, аябай байкоо жүргүзүп, балдарыңар менен маектешип, ошол эгерде бир нерсеге кызыккан болсо сөзсүз колдонуңуздар. Анан өтө жакшы натыйжа чыгат. Билим алууга умтулган баланын талабын аткарбаган ата эне мен оюмча кылмышкер менен барабар болуп калат да. Себеби ондой коомдук жерлерде жүргөндө баланын бири менен сүйлөшүү речи өнүгөт, бири-бирөөгө жакшы мамиле кылышты үйрөнөт, анан өзүнүн муктаждыгын чечип атат да, ал кызыккан нерсесин эме кылып атат. Өзү айтат, талант кенден өтөт дейт. Бул туура эле деле эмес окшойт экен, билбейм, илим далилдеген дейт, бирок ал таптоодон чыгат да. Талантты кичине ошонун бир данегини көрдүңбү? Аны өстүрүштүн өзү ал баягы кесипкөй мугалимдердин милдетиге кирип калат дагы. Биз таптайбыз аларды. Ошону өстүрөбүз. Улам барган сайын таасир берип отуруп өстүрөбүз. Алардан келечекте жаман адам чыкпайт да. Мына бул депутаттардын кече бир сүйлөгөн сөздөрүдө кайсы эле депутат болсо, ошол мектептен тышкаркы кошумча билим берүү тармагында окугандар болуп чыгып атат да. Биз убагында барганбыз, мүмкөнбүз, фестивалдарга барганбыз, мындай баардык ошолордон айтып атат. Мектептегидей эле биз дагы баягы коомдук көпчүлүк менен баарлашып, коомдук жайларда өздөрүнүн баягы сүйлөй турган сөздөрүнү таап кете турган таланттуу балдарды жаратса болот.
Абдан жакшы. Негизи баягы тыйындын эки тарабы болгон сыяктуу эле бүгүнкү күндө ошол сиздер айтып атасыздар, ата энеси миграцияда жүрсө дагы ошол эле кары картаңдар, чоң эне чоң ата, тайне таяталар алып келатат деп. Бирок ата энеси бул жакта жүргөндөр деле ошол кызыгып баласынын жөндөмүнө көңүл бурбагандыктан бүгүнкү күндө интернет оюндарына азгырылып, ошол эле башка нерселер менен алектенип кеткен, убактысын жөн эле курбандыкка чалып өткөрүп аткандар жок эмес да. Бул нерселерди канткенде биз элге же болбосо ата энелерге түшүндүрүү иштерин жасай алабыз, аларга ошол нерседен балдарын дагы да болсо, азыр ар бир баланын жөндөмү бар деп атабыз, ошо балдардын жөндөмүн ачуу үчүн ата энелер менен кандайча тыгыз байланышта иштешсек болот? Биз ата энелердин чогулуштарын өткөрөбүз да. Кээ бирде өзүм капа болуп кетем. Ата энелерде ар бир иримде жалпы чогулушту өткөрө турган болсоң 15-20 30дан бала боло турган болсо 450 баланын ата энеси келиш керек. Кээде биз мындай капа болуп кеткеним 30га жетпеген ата эне келет. Булардын көйгөйү эле тириликти кантип өткөрүш керек. Балдарыны бияка жөнөткөнүн ордуга эки кетмен чапсынбы же бир эки козуну карасын деген эмелер. Биз балдардын келечегиге балта чаап атканыбызды эч ким билбейт да. Ошон үчүн мен ата энелерден өтө көп суранат элем. Биз эчтеке тилебейбиз алардан. Биз бир тыйын акча чогултпайбыз. Биз эгер жок болуп калса, биз кайра ошол буюмдарын таба беришке аракет кылабыз. Маселен, жеке өзүм комузу жок балдарга эски комуздарды оңдоп келип болсо дагы карматып атам. Башка сатып алышка мүмкүнчүлүгү жок болсо да, биз колдон келишче ошол балдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышса да, кийин ошону акчага мына частный мектептерде деле айга 1000 сомдон төлөп окутуп атпайбы? А биз 1 сом деле сурабайбыз алардан. Ошон үчүн балдардын жөндөмүнө ачыш үчүн ата эне көбүрөөк кызыктар болуш керек да. Биз ата энелерге зордукчулук кыла албайбыз да. Жөнөтпөйм десе алардын өз эрки. Бирок ошол баласынын келечегин ойлобой жаткан ата энелерге бир суранычым бар эди да. Ошону келечекте бир татыктуу бир инсан болуп өсүп чыгыш үчүн баланын баягы муктаждыгы, каны, маң сезими өсүп отуруп, анан кийин бир атылуу болуп өсөт да. Ошол мүмкүнчүлүктөрүнү жок кылбасалар экен деп суранат элем. Абдан жакшы. Негизи ошол таланттуу кичинекей наристелер, кечеги эле наристелер бүгүнкү күндө не деп коет, чырпыктан чынарга айланат деп коет. Ошо сыңары ошол кичинекейлер бүгүнкү күндө өтө таанымал ырчы болгондо, же болбосо бир таланттуу, элге сиңген инсан болгондо, биз дароо эстейбиз да, ушул агайлардын, ушул эжекейлердин колунан чыккан эле деп. Анын сыңарындай ар бир ата эне өздөрүнүн балдарына ошол сиздер айткандай көңүл бура турган болсо, бул дагы да болсо келечекте сонун көп үмүттөрдү үмүттөнсөк болот. Биздин дагы убактыбыз аягына чыгып баратат. Анда эркин микрофон берейин. Айтпай калган ичиңиздерде дагы кайсы бир көйгөй калып кеткен болсо, жыйынтыктоочу сөздөрүңүздөрдү айта алсаңыздар болот. Мен айтарым, тезирээк эле ушул жанагы элге келген бир апат неме чыгып калбады, ошол тезирээк эле бүтсө экен. Анан биз баягы балдардын тирүү жүзүн сагындык. Онлайн жакшы, мындайча айтканда, жоктон көрө жогору деген бул методикага эле кирип калды да, себеби бала кармалайт биздин комузду. Кармалайт, аны күбү чыгып кетет. Күбү чыкканда биз айткан жерди басса, ал үн чыкпай калат. Анан баланын күндөн күнгө баягы жакшы нерсени үйрөнүп кете берсе, баланын кызыгуусу күчөйт да. Жанагында мен айтканда, күбүсү чыгып кеткенден эмес, четкени окшошпой турса, бала пастай баштайт да, баягы көксөсү сууй баштайт. Ошон үчүн ушу ырайым жей турган болсо, бизге тезирээк эле ушу мектептерди ачып берсе, себеби бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Биринчи класстарда окутуп атпайбы. Биз болсо 4-төн 5тен гана баланы окутабыз, бир комнатага отургузуп алып. Ошентип министрликке кайрылдык, кайрылуу кат менен кайрылдык. Ошондой болсо дагы бизге көпчүлүк менен бирге болгула деп эле койду. Октябрда ачылат деп атат. Балдарды эжекейлер дагы аябай сагынып турган учуру, бардык эле мектептердегилер дагы. Бул бана тирүү сабакка эчтеке жетпейт. Тирүү сабакка. Жок дегенде бала келип туруп бирөөгө бир сөз айтса дагы ошол сөзү өнүгүп атат. Алар досторун көрөт, теңтуштарын көрөт. Баягы үйдөгү, күндөгү кылып аткан, алар иштеп табуучу эмес да, ата эне табуучу болот. Чоң ата чоң энелердин колдо болсо дагы аларды жумушчу күч катары пайдаланган менимче туура эмес. Негизи ушул азыркы онлайн окутуу пандемиянын тушунда алар үйдөн мисалы үчүн 1 саат 2 саат ошентип окуса окуп калатат, бирок башка убакта бош убактысы кеңири болуп атат. Сиздерге барганга өтө баягындай мүмкүнчүлүк болуп атат, бирок
шартка байланыштуу ошондой туура келбейби? Онлайнда дагы кээ бирөөлөрдө мындай азыркы гаджеттик немелер күчтүүлөрү чыгат экен. Кээ биринде телефон жок, же смартфон жок, же болсо ноутбугу жок. Алып берейин десе ата эненин чама чаркы чектелүү. Балдар дагы кыйналды, ата эне дагы кыйналды, мугалимдер тем более буулуп эмне кыларын билбей отурган учурубуз. Гүлмира эже. Агай айткандай чын азыр ушу апаттан батыраак айрылсак, анан ушу балдарды биз күтүп жатабыз. Чындыкта бала менен живой маектеш бул эч нерсеге жетпейт. Анан көптөн балдар таланттуу боло берсин, ырчылар, бийчилер, сүрөтчүлөр көбөйө берсин. Ата энелер балдарыңыздарды колдоңуздар. Ошону айтарым. Мен айтарым ушул миграцияга кетпей, балдарыны карап, ушу мээрим, ата эне мээримине тогузса экен дейм. Анан ошо ата энелерге, ошо ата эне мыйзамдуу өкүл болуп калган балдарды, миграциядагы ата энелердин балдарын карап калган тайэне таталарга, баягы тууган уруктарына, мыйзамдуу өкүлдөрүнө айткым келет, что баланын талантын бөгөт койбоңуздар демекчимин. Ушу Кыргызстаныбыз таланттуулар менен толукталып тура берсин. Чоң рахмат сиздерге. Бизге бир билдирүү келген экен, окуп кетели. Гүлмира эже, үнүңүз абдан жагат, адам үнүн канткенде ачат деп ошо машыгуу туурасында сурап калган окшойт. Эфирдин аягында болсо дагы кыскача жооп берип кетсеңиз. Вокал менен. Үн менен машыгыш керек. Специальный вокальный упражнениялар бар. Эгерде кызыксаңыз, мага кайрылсаңыз, мен даярмын. Сөз түрдүү. Эфир аяктаган соң менде дагы бир суроо пайда болуп кетти да. Агай, негизи баягы нота менен үйрөтөсүздөр го комузду. Кээ бир адамдар угуп дагы чертип кеткендер бар. Ушул экөөнүн айырмачылыгы, кийин мисалы үчүн нотасыз деле ар кайсы күнү өз баягы не деп коет, нота менен үйрөнгөндөй калыпта бирдей алып кете алабы же экөөнүн айырмачылыктары болуп калабы? Балдарда жалпы эле адамзатта куйма кулак деген бар. Кыргызда ушундай жакшы сөз бар да. Бир нерсени уккан нерсесин түбөлүк эстеп калчулар бар да. Андайларга жөн эле үйрөнгөн жеңил болуп калат. Бизде методика бар. Бизде жеңил усулдарды иштеп чыкканбыз. Нотаны билбесе, башка жолдору дагы бар. Ошон үчүн келсе биз үйдө эч кандай мугалимдин жардамысыз эле биз жазып бергенибизди баары жокту ошол жазып бергенибизди көрсөтүп койгон. Мен айтам да окуучуларга, Токсойт агай дайыма жаныңарда. Уктап атсаңар жаныңарда, балышыңардын алдында жатам. Себеби ошо жазып бергенимди башыңа коюп жаткан болсоң мен ошол жердемин. Ошондой эле атсаң менин сөзүм ошо тетрадыңда жазылып турат. Мен ошого чейин буларды үйрөтөбүз да. Бул белги мындай болот, бул бияка урасың, тияка шилтейсиң деген. Ошол жаныңарда жүрөт. Дептер эле жаныңарда болсо мен жаныңардамын. Ошон үчүн эч кандай неме кыйынчылык жок силерге. Деп эле айтам, анан ушу жанагындай куйма кулак болуп үйрөнсө дагы болот. Анан нота менен үйрөнсө, эми бул нота менен үйрөнгөн баягы чыгарма толук кандуу, таза ойнолушка шарт түзүлөт да. Куйма кулакта бир кайрык кап кетиши мүмкүн. Айырмачылыгы ушул. Абдан жакшы, чоң рахмат. Сиздердин баарыңыздардын эмгегиңиздерди билебиз. Мындан ары да иштериңиздерде, ишмердүүлүгүңүздөрдө ийгиликтер боло берсин. Бар болуңуздар, дайыма сиздер менен сыймыктанып жүрө берели. Ардактуу радио каармандар, Салам медиасында ачык микрофон уктуруусу болду. Анын алып баруучусу мен Улкан Дүйшөева болдум. Бул программаны Сорус Кыргызстан фондунун демилгеси менен даярдадык. Жана эфирде айтылган ой пикир фонддун көз карашын чагылдырбайт. Ал эми дагы бир айтар кетейин. Бүгүнкү биздин коноктор Токсейт Дыйканов агайыбыз, Баткен райондук балдар чыгармачыл үйүнүн директору, жана ошондой эле Гүлмира Султанова эжекебиз, Өрүксар балдар бакчасынын музыка мугалими, Жумагүл Усманова эжекебиз Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинин социалдык